Кыргызстан АКШдан туристтик визанын мөөнөтүн узартууну суранды. Бул тууралуу Кыргызстандын АКШдагы элчилигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаев АКШнын мамлекеттик катчысынын Түштүк Азия жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча жардамчысынын орун басары Брайан Стимлер менен жолугушкан. Анда эки өлкөнүн ортосундагы көйгөйлүү маселелер жана аны чечүүнүн жолдору талкууланды. Ошондой эле Бакыт Аманбаев АКШнын Бишкектеги элчилигинде кыргыз атуулдарынын Америкага виза алуу үчүн жазылуусунун узун кезеги түзүлгөндүгүн, аны алууга кезекке тургандардын саны барган сайын көбөйүп бара жаткандыгын белгилеп, Кыргызстандын жарандары үчүн визалык режимди жеңилдетүүгө көмөк көрсөтүүнү өтүндү. Ошондой эле элчи АКШга окууга өткөн кыргызстандык студенттерге виза берүүнү жеңилдетип, алар үчүн өзүнчө кезек уюштурууну жана туристтик визаны 5 жылдык эмес 10 жылдык мөөнөткө жогорулатуу зарылдыгын белгиледи. Брайан Стимлер АКШнын Кыргызстандагы элчилигинде түзүлгөн атуулдардын узун кезегинин түзүлүү себептерин иликтеп, жообун кошумча билдирүүнү убада кылды. Жолугушуу учурунда Бакыт Аманбаев АКШ тарабынан Россияга каршы киргизилген эл аралык санкциялардан улам айрым кыргызстандык ишканалардан акчалары америкалык банктар тарабынан кармалып жаткандыгын баса белгилеп, аны чечүү боюнча өз сунуштарын ортого салды. Натыйжада тараптар аталган маселени жакынкы келечекте чечүүнү тездетүү максатында АКШнын жоопкерчиликтүү мамлекеттик органдарынын катышуусунда эки тараптуу жана көп тараптуу жолугушууларды өткөрүү боюнча макулдашты.